Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Менин арт жагымда турган Бишкектин так ортосунда жайгашкан так ушул Таксим кафесинин тегерегиндеги талаш маселелер. Аталган кафени арендага алып, алгылыктуу иштетип жүргөн айтылуу Алинин айланасындагы ар кандай маалыматтар бүгүнкү күнү интернет айдыңында кызуу талкуу жаратып, коомчулуктун көңүлүн бурууда. Али арызданып жаткан Таксим кафесинин чыныгы кожоюндары эмне дейт? Бул тууралуу бүгүн биз сиздерге бир аз маалымат берүүгө аракет кылалы. Андыктан сиздер биз менен бирге болуп, видеону айына чейин көрүңүздөр. Beni korkutatlar bana çakam verin. Eğer bana bir nese olsa bana çakam size emanet ha. Kırgız elinin bu добродушный Kırgız elinin mentalitетini bilip alıp, жалыска давить etip, iylap, balamdı öldürgen atar, balamdın sumkasına zapiska salып berdi, baga bandit yönetti, meni attı. Бутка ата баштадыңар силер я. Валясыңар го. И в него выстрелили из непонятно из чего, то ли это был травмат, то ли не травмат. Maga bul Kamçıbek Жолдошбаев депутатты жиберди деген сөздөрдү айтат. Биз тааныбайбыз ал депутатты. Муну атып да кетиптир, бутка атыптыр. Тиги Жолдошбаев болсо машинасын алып кирип сабаптыр. Мына бутуна да атыптыр. Эсе ошону жиберсе, бирөө атса, заявление жазбайбы? Милицияга заявление жазбайбы? Милиция баталеттер иштирет аны. 70 bin dolara жақын менден ақша алды. 70 bin dolar. Ооба. 70 bin dolardı берген эмес, жалган бул. Жанагы курганды ким берет 70 bin dolar? Аспискасы жок, эчтеке жок. 70 bin dolar бул кетпесин эле, айласын таап эле кет. Ошол боюнча сиздин мына кетирген чыгымдарыңыздын кагаздары барбы? Азыр Bizim мындай да bir mümin adam оң колу менен бергени сол колу көрмөш керек да. Мени коркутуп, үркүтүп, түн ичинде чалып, постоянно голосовые сообщенияларды посылать этип, то ли маспы, то ли жини келиппи, мен вообще түшүнгөн жокмун. Beni korkutatlar bana çakam verin. Eğer bana bir nese olsa bana çakam size emanet. Кыргыз тылдагы сөзүн уксаңар, мен бакуш кызым ушунун азабынан мына ооруп калды, оорукча болуп калды. Ким гана чалган жок. Чынары сен мени коркутасың, үркүтөсүң. Мисалы үчүн ал мени үркүтүп атат. Аялы ыйлаган, айткан, Али, койчу ушуну, бирөөнүн жерин талашпачы, пожалуйста. Кетеличи, болду, мен чарчадым. Экөөбүз ажырашабыз. Ошону сөздү уккандан кийин, бул деген ошон үчүн аялы менен кайнатасын, кайненесин, балдарын бүт баарын Турцияга ошон үчүн көчүрүп кетти. Деги эле бүгүнкү күнү ушул коомчулукка аябай резонанс болуп жаткан баардык азыр мынакей коомчулук көрүп жатат. Ушул Таксим кафесинин иштетип жаткан ушул Али аттуу инсан аркылуу сиздерди жөнүндө көп ар кандай кептерди айтып жатышат. Ушул жөнүндө сиз ушул кафенин кожоюну катары эмне айта аласыз? Бүт Али Ифазоглу айткан сөздөрү бүт баары жалган. Эчтенкеси чын эмес. Биздин договорубуз бүткөн, 18 ноябрда эле бүткөн. Анан биз айткандай мындай джентльменский соглашение кылганбыз да, 15 январга чейин иштептир. Бекер акчасы төлөбөй, пандемия болду. Анан ошондон кийин спокойно кафеңди бүт эме окатыңды алып туруп кетесиң деп, ошондой джентльменский соглашение болгон. Ошо андан кийин кеткиси келбей, мени коркутуп, үркүтүп, түн ичинде чалып, постоянно голосовые сообщенияларды посылать этип, то ли маспы, то ли жини келиппи, мен вообще түшүнгөн жокмун. Мен уже айтат, чынары сен мени коркутасың, үркүтөсүң. Мисалы үчүн ал мени коркутуп, үркүтүп атат, потому что болсо постоянно эле бир кишилерди жиберет да, то тиинси чалат, то тигилер чалат, то да бир адвокаты. Постоянно ортодо көп кишилерди салат да, там Чынара менен сүйлөшүп бергиле, договорду узартып берсин деп. Ошо мен уже честно аябай тажадым. Бул кафени 2009-дан 2010 жылдан бери аренда алып жүргөн. Аренда алып жүрүптүр, анан кийин 17-жылы бул биздин уруксаты жок, самовольно өзү билгендей кылып туруп салып алган жанагыны 17-жылы. Менин кызым келген. Мен Чынара Султанбекова Чынаранын атасымын. Ошондо кызым үйгө ыйлап келген.
папа ушундай кер салып атат, айтсам болбой атат, укпай атат. Такыр мен өзүм билем, өзүм кылам, сен киришпе дегендей чейин барып өзү ушундай кылып алып, анан экотех инспекция муну бузган. Экотех инспекция сотко берген. Борки неме бузулсун, незаконное строение деп. Экотех инспекция жарымын бузган. Бул 17 жылда 17 жыл эле 17 жыл бузулган. Ошондо ушул салып алып, ошондон бери биздин чыр келатат. Ошол чырдан кийин келип туруп бир жылдай аренда төлөбөй иштеген. Төлөбөй иштеп келип туруп, анан кийин эмне себептен төлөбөй кеткен. Эми момундай болду, чыгым болду. Эми момундай чыгымыбызды чыгарып алалы дегенде биз мунуга ишенип, мейли чыгымыңды чыгарып ал деп, налогун өзүбүз, кызым өзү төлөп, өзү бүтүрүп, анан бир жылдай иштебей арендасын бербей жүрдү. Анан кийин 18-жылы биз экотех инспекция деген булардын суусун өчүрдү. Суусу менен бул биз менен соттошкон жок. Биз менен соттошкон жок. Бул деген мамлекет менен соттошулат. Экотех инспекция менен соттошулат. Ошо биздин Кыргыздын законун вообще тааныбай атат бул. Мына ошентип 2 жыл сотто жүрдүк. 2 жыл кызым соттошто, гражданский сот. 2 жылда анан 2 жылдан аран Ленинский соттун решениясы чыкты. Бузулсун деп, незаконный болгону бузулсун деп. Анан буларга сот деген 30 күн убакыт берди. Бузуп окатыңарды алып кеткиле. Акырында булар деген городскойго апелляция беришти адвокаты менен. Андан сырткары биз булар менен бул ак үйгө, көк үйгө барып ыйлаганды, бул кыргыз элинин кыргыз элинин бул добродушныйын, кыргыз элинин менталитетин билип алып, жалыска давить этип, ыйлап, баламды өлтүргөн атат, баламдын сумкасына записка салып берди, мага бандит жөнөттү, мени атты, мага бул Камчыбек Жолдошбаев депутатты жиберди деген сөздөрдү айтат. Биз тааныбайбыз ал депутатты. Эсе ошону жиберсе, бирөө атса, заявление жазбайбы? Милицияга заявление жазбайбы? Милиция баталеттер иштирет аны. Калптын баарын, жалгандын баарын сүйлөп ошо жерге блогерлерди этип келип алып, кыргыздардын, балдардын башын айландырып атат. Заблуждение вводит. 17 жылдан баштап мына ушинтип эле заблуждение кылып эле, ушинтип эле элдин башын айландырып бүттү. Мына бүгүнкү күндө мына договору бүттү бул баланын. Бул бала менен кызым экөөсүнүн договору бүттү. Соттун решениясы бар. Ортодо соглашение бар. 15 январда чыгып кетем деген соглашение бар. Мына ошол соглашениянын баарын вопреки мойнуна албай, эми мен жазган эмесмин. Мени заставлять этип жаздырган деп ушундай сөздөрдү айтып атат. 40 чороонун балдарын алып келип атат, бир нерселерди аргынды алып келип эле капада ушу односторонний эле өзү айткандай кылып ушундай кылып биздин фамилияны залакага тийип, фамилияны айтып, кызымды коркутуп, түндө чалат, күндүз чалат, өрттөнөм, мен эме кылам, семьясын апарып алып, ушундай ар кандай сөздөрдү сүйлөчү болду. Бул жанагы айтып атпайбы мага $70,000 бергем деп. Буну бир жыл мурда эле биз сүйлөшкөн, $70,000 берген эмес, жалган бул. Жанагы курганды ким берет $70,000? Распискасы жок, эчтеке жок. $70,000 бул кетпестин эле айласын таап эле, бет турмачылык кылып атат. Миллион, бир күнү 200,000 бердим дейт, бир күнү 700,000 бердим дейт, бир күнү миллион бердим дейт. Бул ар кайсы да ар кандай эле элдин башын айландырып бүттү бул. Турк бул азыр чектен чыгып кетти. Уже ар кайсы журналисттерди нанимать этет, ар кайсы балдарды нанимать этет, биздин үйлөрдү тартып, үйгө келип, тияк бияка келип, уже ар кандай шантажировать этет бул уже. Жанагы фотографиясында автомат менен түшкөн сүрөтүн, эмес өткөн түшкөн сүрөтүн мына көрсөттүм. Эмне менен заниматься эткен Түрк билбейм. Мына договору бүткөндөн кийин, мына договору бүттү, он никто ал эч ким эмес бул жерде. Чык кетсин деп, эмесин деп, талкалансын деп. Мы признаем, что да, талкаланды. Экотех инспекция бар, арыз жазсак, экотех инспекция азыркыга чейин колбой атат. Кызым барып туруп эмеге энергосбытка арыз жазса, Север Электрога арыз жазды, өчүрүп бергиле, как собственник, биз реконструкциялабыз деп, аягы өчүрбөй атат. Ким менен сүйлөшүп атат, биз билбейбиз. Ким менен экотех менен сүйлөшүп атат, ошентип мына бүгүнкү күнгө чейин аренда бербейт. Мына 10 айдан бери аренда бербейт. Соглашениясы боюнча жазылып турат, биз аренда албайбыз. Бирок 15-inde бошотуп беребиз деп мына нотариально перевод менен, турецкий перевод менен бүт баары жазылып турат. Мунун баарын азыр жокко чыгарып атат. Ар кайсы сөздөрдү сүйлөп атат.
Oyuna kelgen nerseni сүйлөп атат. Men kurgan, men ruhsat bergen deyt. Men hiç kандай buga ruhsat bergen emesmin kurganga. Bu kurgan degen özüңөр bilesiңер, бул деген документ болот, соглашение болот. Ruhsat берет разрешение, бул ээси. Башынан эле бул кызымдын ээси. Менин жумушумду иштеген, жумушумду билип алып, ошо жака тийишет. Мен 5 жылдан бери уже пенсиядамын. Менин агама тийишет, менин бир туугандарыма тийишет. Ушундай эле эмне кыларын айла жок, бул кызымды кармай албай, ушу айла жок. Ар кимге тийишип, уже ар ким менен каалаганындай эмне айтса ошо мына биз мына терпеть этип, мына чыдап келип, мен жанагы кыргыз балдарга кайрылат элем. Мындай СМИда закон бар да, мына закон о СМИ. Мындай ар жакты тарапты да угуш керек, эки тарапты да угуш керек да. Бир тараптар эле ошо турктун дөнөрүн жеп алып эле, ошондон турктун сөзүн сүйлөп эле, бутка атты деп бир какой-то бир сүрөттү көрсөтүп алыптыр. Бутка атса жазбайбыз заявление. Биз жиберди дейт. Мага мындай киши келди дейт. Жазбайбы, камерасы бар, бардыгы бар, бүт бар турат. Жазбайбы арызды. Эмнеге жазбайт? Анткени калп, жалган. Камчыбек Жолдошбаевди биз тааныбайбыз, аны эмне кошуп атат биз билбейбиз. Жазбайбы анда ошо Камчыбек Жолдошбаевга мени жиберди деп Камчыбектен бар сурабайбы? Мен журналисттер силерден кайрылат элем. Айланай кыргыз элим. Биздин болуки эмебизди, менталитетибизди билип алып, бул жалость менен ак үйгө барып ыйлайт, көк үйгө барып ыйлайт. Элдер кыргыздарга айтсаң, чын эле ушул туркту байкушту ушундай экен дейт. Карап көргүлөчү документи, колунда бир документи жок. Нахально, нагло, мына азыр арендасы да бүткөн, соглашениясы да бар, соттун решениясы да бар. Мына чыкпай кызымды оорутуп, мына кызымды орукчал кылып, мына 2 күндөн бери бүгүн скорый чакырдык, жана өзүңүз көрдүңүз. Азыр бүгүнкү күнү бул обязательствоны айтып атат. Мен жазган эмесмин. Мени булар күчкө салышты, эч ким күчкө салган жок алине. Өзү барып жапжашнакай жазган. Ошо жерде аялы да келген, аялы ыйлаган, айткан: "Али, койчу ушуну, бирөөнүн жерин талашпачы, пожалуйста. Кетеличи, болду, мен чарчадым. Экөөбүз ажырашабыз." Ошону сөздү уккандан кийин бул деген ошон үчүн аялы менен кайнатасын, кайненесин, балдарын бүт баарын Турцияга ошон үчүн көчүрүп кетти. Бул бияка келип алып, Кыргыздын жерин талашып, туура эмес иштерди кылып атат, туура эмес сөздөрдү кылып атат. Мен кайрылып кетет элем. Кагылайын кыргыз элим. Ушу баланы кичине мындай укпай, кыргыздагы сөзүн уксаңар, мен бакуш кызым ушунун азабынан мына ооруп калды. Обязательствоны жазды. Аренда төлөбөй жүрөт азырчы. Биз ал бүт аренданы биз азыр өкмөткө кызым өзү төгүп атат ал аренданы, налогторун. Ошону деген туура түшүнүш керек, бир тараптуу түшүнбөйчү. Тиякты да, биякты да, анан Али айта берсе эле силер баары эле элдер баары ойлойт экен, бул ушундай экен. Комментарийлерди биз деле окуп атабыз, анан ушул туура эмес, мындай эки тараптуу жакшы караса жакшы болот эле депчи. Капкакта сөздөрдү айтып атат. Эси мындай болсо, мындай териштирсе болот да, кагазың барбы? Эси мага $70.000 бере турган болсо, кагазы барбы экен $70.000? $1 миллион бердим деп арыз жазыптыр мына урунга. Фин полицияга жазыптыр, аяк атмен кылды. Жанагы вице-спикерге, вице-премьердин немесине чалып, мына бардык жерди уже бардыгы көрүп калды, уже бардыгы билип атат бул. Али Турк бул деген мошенник экенин, бул чынымен эле мошенник болуп мына чыкпай атканы, мошенник болбогондо ким анан бул? Рейдерский захват мына укпай атат. Майны мэрияга бардык. Барсак энергосбыт закон силер тарапта, эмнеге өчүрбөйсүңөр десек, ушундай болуп атат, тияктан чалды, бияктан чалды деп бул закон иштейби же иштебейби? Биздин менин кызымдын мына правасы нарушается, мына права собственности нарушается, мына азыр финполицияга жазып атабыз, чыкпай атат деп. Кандай кылсак, биз айла жок, мына ушундай журналист менен сүйлөшкөнгө туура келди. Элдердин оюн эметкенге туура келди. Анткени мына унчукпасак, бир орус блогерди алып келе ал, аны менен жазат, кыргыз блогерди алып келе ал, аны менен жазат. Бул ончук кылып алды. Ончук кылып атат. Бул закон Кыргыздын законун бул тебелеп атат. Кыргыздын законун билгиси да келбей атат. Бул ар кимге барып, бул жерди мага бергиле, мен силерге төлөйм, 2 эсе төлөйм, бул жерди мен кызымды кубалап чыккыла да бизге берди. Бул каяктан чыккан законду айтып атат, мен түшүнбөдүм.
жалган, сүйлөгөндөрүн бүт жалган. Каяктагы миллион доллар инвестордун дейт. Бул инвестор эмес, каяктагы инвестор. Бул деген алганда баштаганда ошо шаурмадан баштаган, мына байына шаурмадан баштап иштеп ошондер. Анан аренда калган менин келинчегим менен кызымдан. Аренда калып 10 жыл арендада иштеп жүрүп, анан 17-жылы мунун аппетит ачылып, жанагы нарушение кылып куруп, ошондон скандал башталган. Андан экотехинспекция мына бүгүнкү күнгө чейин бузалбай атат. Мына 3 февралда уже соту болот. Объективный барып карагыла, КПСдин бүт самтырагын чыгарып, бүт өзү билгендей кылып алган. Мен ошондо кызым ыйлап келгенде буга барып айткам: Али, сен эмне кылып атасың? Сен Турцияда ушинтип биз Кыргыздын жараны барып сала алабыз деп, нарушение кыла алабыз ушундай. Эмне өз билгенди кылып атасың десем, укпай койгон бизди. Азыр ошону укпай коюп, кайра бизге бет тырмачылык, биз уруксат бергенбиз ага. Биз кур деп айтканбыз, анан $70,000 бергем деп ушинтип элдин баарына айтып атат. $70,000 берсе анда мага бетиме коюп бербейби ошо $70,000? Мен ушундай айтаар элем. Жанагыга канча миллион доллар, $1,5 миллион кетирдим дейт. Бир күнү 200,000 кетирдим дейт. Мен эмне инвестормун дейт. Эмне өзү эмне айтканын билбейт уже. Кыргыздардын менталитетин билип алып, орекерин билип алып, ушинтип эле ыйласа эле, деп эле көп ишенип эле ыйлап койсо эле, бул ыйлап эле элдин баарын ушу тамагын берип эле, анан эмесин берип эле, ушу кафени блогер кылып алды ошол жакты. Biz özüstün, kızım özüstün kapıga gire albayt buna. Bayını girip Svet'in emesini remont kılayın dese girgizbey, advokatı girgizbey kovalayıptır. Milisa çakırıp 02'ga çalabız degenden keyin anan girgizip dur ошондон keyin. Обычный телефон менен звонить этпейт, потому что обычный телефон болсо записке түшөт да автоматически. Именно WhatsApp менен, а бир жолу чыдабай кетип түнчүндө саат 1-де, саат 1-лерде мага голосовой сообщенияларды шатыратып демеле отправлять эткен. Мен мынтем, мен күгүзөм, мен кафемди күгүзүп салам, өзүмдү күгүзөм. Бул болсо шантаж да натуральный. Мен шантажировать этип атат. Кафеңди күгүзөм, өзүмдү күгүзөм, сени күгүзөм, баарыбызды күгүзөт экен да. Ошондой эле шантаж мененчи. Ал билет тоже мен, конечно, мен корком. Эртең мен балдарым менен бирдемке болуп калса, ким ошо? Мага эч ким жардам бербейт. Ошондо сизге ошентип коркутуп койгон талабы эмне болуп атат ошондо? Сизге кандай требование кылып атат? Узартып бер. Бул, например, даже эме скрывать эткен жок. Аличи мэрияга болсо кайрылаттыр. Чынара Султанбековадан жерин алгыла, мага ал жерди бергиле, мен арендасын төлөп берем, муниципальный арендасын төлөп берем. Бул даже скрывать эткен жок азыр. Бул уже натурально мен бул жерди алам деген. Билбейм, буга бирөө советчик, бул мен ойлоп атам, бунун артында башка элдер турат депчи. Бул мен жеримди тартып алганыбы, же эмне үчүн, же бул центр города болуп ошо жер жагып атабы, же эмне ошондой болуп атат да, мен ошентип ойлойм. Потому что бул андай эмес болчу, буга аябай көп советниктер келип атып эле советтерин берип атышат да. Не знаю, адвокаттарбы, ким, достору билбейт экен. Мына уже канчадан, уже март айынан бери аренда төлөбөй атат. Еще пандемия жок болчу ал убагында. Где-то примерно 2-3 мартта, точно не помню да, ошосун. Арендасын алсам нормально бербей, 20,000 сомду ыргытып, нормально сүйлөшпөй менен. Вообще уже мени киши катары көрбөй калыптыр да. Конечно, мага ошентип эле айтып атат, мен тим таанышым бар, таякта таанышым айтып атат, мени таякта тааныштары бар, биякта тааныштары. На самом деле ал эле постоянно эле бирөөнүн сүрөттөрүн көрсөтөт, постоянно 20,000 эле төлөгөн ошо. Анан ошо апамдан карыз алып алыптыр да. Ошо карыздын бердим деген акчасынчы, вот азыр айтып атат, 3,000 бердим, 5,000 бердим. Ал болсо карыз апамдын эмеси бар, распискасы, ошондон алган акча. Мага 20,000 эле төлөгөн ал. 20,000. Да, потому что болсо, во-первых, пандемия болгондо эчтеке төлөгөн жок. Андан кийин вот марттан бүгүнкү күнгө чейин вообще эчтеке. Даже Демирбанктан чеги бар менде. Демирбанктан перевод кылчу да 20,000 сом эле. Это легко проверить. 5 минут Демирбанкка запрос кылсаң эле сразу көрсөтүшөт товар. Через банк официально 20,000 переводил. Анан потом постоянно причиналарды тапчу да, акча жок, эл жок, антип. Мен понимаю, бизнес деген аябай тяжело, кризиста болду, пандемияда болду, бүт баарын биз көрдүбүз, просто
болгондо ал эми мен да тоже башка жерлер мен эми мындай кафеге очойгон аренда алган жокмун. Постоянно тиягын ремонт кылдым, биягын котойгон смета жазып берчи постоянно. Вычет, анан тигини за счет аренды бүт барын за счет аренды эле кылып жүрчү. Мына Садыр Нургожоевич кече күнү 5 указга кол койду. Мен окудум. Защитить собственность, да? Ушундай защитить собственность дейт. Мына ошого кайрылып атам мына. Бул закон мыйзам түрүндө, мыйзам чегинде чечилели десек эле бул каяктагы нерсени укпай эле мыйзам менен эсептешкиси келбей атат. Вообще эсептешкиси келбей атат мыйзамды. Мына мен айтайын, мына колунда бүт документтер бар. Биздин колубузда бардык документтер бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин муну чыгара албай атабыз. Мына светин өчүрө албай атабыз. Хотя уже бул там как арендатор уже все, времясы бүткөн анын. Арендатор эмес уже. Жөн эле незаконно отурат дагы бизди өзүбүз кире албай, кызым кире албай атат, мага айлап келет. Мен атасы болгондон кийин эмне үчүн бара албайм мен? Эмне үчүн мен бара албайм? Мен барбашым керек. Кызымды унижать этип атса, кызымды коркутуп атса, эмне үчүн мен айтпашым керек? Ата-эне болгондон кийин эмне үчүн мен айтпашым керек? Мен бобуреке келип ошо Алинин кафесинде отуруп, жанагы шаурмасын жеп, чайын ичип, жанагындай жалган сүйлөгөн балдарга кайрылат элем. Эки тарапты тең карап освещать этсеңер, эки тарапты тең карап туруп освещать этсеңер, ошону мен суранат элем. Мыйзам түрүндө карап койсоңор, мен ушуну көптөн суранат элем. Бир эле анын жомогун угуп бергенде мен туура эмес болот го деп ойлойм. Мынакей урматтуу көрөрман. Алинин айткандарын интернет айдыңында айрым блогерлер бир тараптуу кылып чагылдырып жатышкандары албетте өкүнүчтүү. Биз чындык бул тарапта же тигил тарапта деп айтуудан алыспыз. Бул видеону көрүп, ар бир инсан анык акыйкаттыкты, чыркыраган чындыкты өзү талдап, таразалап алат деп толук ишенебиз.